Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, азыркы учурда биз Аталык Агро сервисте турабыз. Менин жанымда турган Таластан келген байке биздин туруктуу кардарларыбыздын бири десем болот. Саламатсызбы байке? Саламатчылык. Өзүңүздү кыскача тааныштырып кетсеңиз? Мен Талас областынын Айтматов районунан Бакаян деген айылынан болом өзүм. Ошол жакта төрөлгөм да. Жакшы. Буга чейин ушул трактор алып иштетип жүргөн экенсиз, дыйкан чарбачылык менен алектенет экенсиз. Анан айтсаңыз, эмне үчүн ошол биздин Аталык Агро сервистин Йото тракторлорун тандадыңыз? Мен тандаган жокмун, бирок мен балам тандады, балама жакты. Балаңыз? Анткени буга чейин жанагы Беларусь алганбыз. Аны 7 жылын котолдук. Анан балам айтып калды, ошо Кытай тракторунда көрөйүк Ютону. Ошода жагып атат деп. Анан ушул 1054-дүн жактырды да. 1054. Ошол буга чейин иштетип жүрсүз тракторчу. Андан азыр эми келип ичин көрдүңүз да, эмне айырмачылыктары бар экен, ошол тууралуу айта кетсеңиз. Айырмасы жакшы эле көп экен да. Монитор бар экен. Баарын көрүп турат экенсиң арка жагын. Ошол жактары айырмасы көп эле экен. Мындай айтсаң евро эми кабинада койсоң болот да. Ооба. Ошол жагы бар экен да. Сиз ошондо бул тракторду лизинг аркылуу алдыңызбы же накталай төлөө менен? Лизинг аркылуу алдык. Сизге документтерди чогултуу эч кандай кыйынчылык жараткан жокпу? Эч кандай кыйынчылык болгон жок. Биздики деле бат эле бүттү. Ошо менен мынакей бүгүн келип атабыз, халал деп буюрсамда чыгарып койдук сыртка. Негизинен бул тракторду эмнеге иштетесиз көбүнчө? Биздики жер да. Жер айдатабыз. Жер айдайбыз, чөп чабабыз, фасоль чабабыз. Ошондой жумуштар биздики деле. Байке, сизге ыраазычылык билдиребиз биздин Йото тракторун тандап биз менен кызматташканыңыз үчүн. Мындан кийин дагы сиз менен кызматташта жүрө берели. Буйруза, Кудай кааласа, мынакей биз деле рахмат. Ушуну аталык алып келип бизге берип аткандан кийин аталыга рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Дайыма иштеринде ийгилик болсун, түз иштесин, пара албасын.